Гирне Америка деген университет бар. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин чыгыштануу кафедрасынын уюштуруусу менен чыгыштануу африканистика багытынын студенттери жана факультеттин магистранттары үчүн атайын конок лекция болуп өттү. Лекцияны Түндүк Кипр Түркия Республикасындагы Гирне Америка университетинин түрк тили жана адабияты бөлүмүнүн профессору, түрк дүйнөсүн изилдөө жана таанытуу бөлүмүнүн жетекчиси, белгилүү түрколог, Ош мамлекеттик университетинин 1972 жылдагы бүтүрүүчүсү профессор Кадыралы Конкобаев өттү. Бул конок лекцияга билим алуучулар кызыгуу менен катышып, төмөнкү темалар боюнча жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасында академиялык билимдүү чыгыш таануучулардын башаттары, ачылыш тарыхы, калыптанышы жана орчундуу маселелери, алтайистика жана түркология илимдеринин учурдагы жана келечектеги орчундуу маселелери, Саян Алтай жана башка илимий экспедициялардын айрым жыйынтыктары, байыркы түрк Энисей жазма эстеликтери, Кыргыз каганаты мамлекетинин жазма тили. Профессор жаштар менен баарлашууда кыргыз элинин тарыхы жана баалуулуктарын сактоого басым жасап, келечек ээлерине пайдалуу кеңештерин айтты. Бул конок лекциялардын негизги максаты ушу башка окуу жайларда иштеген профессорлорду, белгилүү илимпоз, белгилүү лекторлорду биздин студенттерге сабак өткөзүү. Бир күн болсо дагычы. Алардын методикасы кандай, алардын илим изилдөө ийгиликтери кандай болуп атат. Биздин гана студенттер, мугалимдердин лекциясын угуп бербей, башка университеттин, башка мамлекеттен келген окумуштуулардын да лекцияларын угузалы деп, ушу студенттерге жагымдуу маанай бир жаңы методдорду колдонуу менен сабак өтүүнү уюштуруп берүү негизги максаты болуп эсептелинет. Конок лекция Ош мамлекеттик университетинде эртеден кечке чейин болуп, студенттер профессор Кадыралы Конкобаевга өздөрү кызыктырган суроолорду берип жатышты. Ошондой эле агайдын илим жолуна да кызыгышып, билим алууда жана ийгиликтерди жаратууда жаштар кандай артыкчылыктарга ээ болуусу керек экендиги туурасында жана убакытты туура пайдалануу боюнча маалыматтарды ала алышты. Жашылгай кылган кишилер айшы жаштар деп ошолорго эле нааразы боло берет. Биз мынтип коет элек, тигинтип коет элек деп. Мен мисал үчүн андай ойдон алысмын. Жаштын дагы өз доору бар, карынын дагы өз доору бар. Ар курактын өзүнүн мезгили болот. Мына ошо мезгилге жараша адам баамчыл болуш керек. Байкагыч болуш керек. Мына бүгүнкү студент жаштардын мага берген, аябай толтура берген маалыматтарына, суроолоруна караганда, биздин Кыргыздын мына Ош мамлекеттик университетинин жаштары абдан ойлонгон, көп нерселерге баамы жеткен, максаттарды так кое билген жаштар экенин мындай байкадым. Демек, жаштардан абдан бир келечектүү жакшы нерселерди биз күтүшүбүз керек. Ош мамлекеттик университетинде күн сайын студенттерге заманбап билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүүнүн аракетинде көптөгөн иштер аткарылып келүүдө. Профессор Кадыралы Конкобаевдин билим алуучуларга лекция өтүүсүн чыгыштануу кафедрасы уюштуруп, ректор Канбек Исаковдун колдоосу менен ишке ашырылган. Мындай тажрыйбалуу инсандарды окуу жайга чакырып, келечек ээлерине конок лекцияларды өткөзүү окуу жайда байма-бай жүргүзүлүп келүүдө.